Токойдогу окуя. Балдар, сүрөткө карап суроолорго жооп беребиз. Токойдо кайсы жаныбар жана канаттуулар чогулушуптур? Алар эмне максат менен чогулушту деп ойлойсуңар? Коён эмне жөнүндө айтып жатат деп ойлойсуңар? Айбандардын падышасы арстан тууралуу эмнелерди айта аласыңар? Арстан эң ири жырткыч жаныбар. Дене түзүлүшү чың, башы чоң, куйругунун учу кара кылдуу, денесинин узундугу 2 метр, бийиктиги 1 метрге жетет, куйругу 1 метр, салмагы 280 килограммга чейин жетет, шамдагай жана күчтүү, жүнү тайкы, өңү күрөң сары, эркегинин мойну менен көөдөн жагында кара күрөң узун жалы болот. Арстан жалгыз же 5-10 болуп топтолуп жүрүшөт. Арстан Африка менен түштүк батыш Азиянын саванна жарым чөлдөрүндө кездешет. Арстан ири сүт эмүүчүлөрдүн, бөкөн, зебра, акыралардын эти менен азыктанышат. Арстандар зоопарктарда багылып 25-35 жылга чейин жашайт, колго бат үйрөнөт. Эмне үчүн арстанды жаныбарлардын падышасы деп атап келишет? Себеби арстан күчтүү, кайраттуу жана жырткычтардын арасында лидерликти жана үстөмдүктү көрсөтөт. Байыркы доордон бери арстан күчтүн, бийликтин жана коргоонун символу катары ар кандай маданияттарда сүрөттөлүп келет. Байыркы Египеттен баштап Европанын орто кылымдарына чейин арстан падышага окшоштурулган. Анын уникалдуу көрүнүшү, башкача айтканда жалы, башка жаныбарлардан өзгөчөлөнүп, падышанын таажысы сыяктуу көрүнүш берет. Бул анын абройлуу жана улуу образына дагы бир негиз болуп саналат. Табиятынан жүрүш-турушу арстандар көбүнчө үй бүлөлүк топто жашап, өзүнүн аймагын коргойт. Бул алардын лидерлик касиетин көрсөтүп, падышалык түшүнүк менен байланыштырылат. Ушул сапаттардан улам арстан көптөгөн элдерде жаныбарлардын падышасы катары таанылып калган. Жаныбарлар да ынтымактуу жашашы керек дегенге кандай ойдосуңар? Балдар, жаныбарлар ынтымактуу жашай алышпайт. Анткени жаныбарлар адам сыяктуу чоо жайлуу, акылга жана өз ара түшүнүү, сүйлөшүү жана координациялоо үчүн адамга окшош жөндөмдөргө ээ эмес. Алар өз инстинкттерине жараша иш алып барышат. Кээ бир жаныбарлар башка жаныбарларды азык катары колдонушат. Бул аларды ынтымактуу жашоосуна тоскоолдук кылат. Жаныбарлардын ынтымактуу жашоосу жомоктордо гана кездешет. Үйдү көрүп токтоп сурады. Бул жерде ким жашайт? Эч ким жооп бербейт. Чычкан кичинекей үйгө кирип, ал жерде жашай баштады. Бир аздан соң бака өтүп баратып сурады. Бул жерде ким жашайт? Мен кичинекей чычкан. А сен кимсиң? А мен бакамын. Мени менен жаша, деди чычкан. Бака секирип, экөө чогуу жашай баштады. Бир аздан соң коён келип сурады.
Бул жерде ким жашайт? Мен кичинекей чычкан. Мен болсо бака. А сен кимсиң? А мен коёнмун. Кел анда биз менен чогуу жаша, дешти чычкан менен бака. Ошентип үчөө чогуу жашай башташты. Кичинекей кут өлкө өтүп баратып, терезени каккылап сурады. Бул жерде ким жашайт? Мен кичинекей чычкан. А мен бака. Мен болсо коенек. А сен кимсиң? А мен түлкө жеңермин. Кел анда биз менен чогуу жаша, деп түлкүнү үйгө чакырышты. Ошентип төрдө чогуу жашап калышты. Карышкыр чуркап келип, эшикти карап мындай деди. Бул жерде ким жашайт? Мен кичинекей чычкан. Мен бака. А мен коён. Мен кичинекей түлкү. А сен кимсиң? А мен болсо карышкырмын. Кел анда биз менен жаша, деп карышкырды үйгө чакырышты. Ошентип бешөө чогуу жашап калышты. Күтүлбөгөн жерден тамандуу аю өтүп баратып, үйдү көрүп, ырларды угуп, өпкөсү менен бакырды. Бул жерде кимдер жашайт? Мен кичинекей чычкан. Мен бака. А мен коён. Мен кичинекей түлкү. Мен карышкырмын. А сен кимсиң? А мен олдоксон аюумун. Кел анда биз менен чогуу жаша, деп аюуну үйгө чакырышты. Аюу көпкө чейин үйдүн эшигинен кире албай мындай деди. Мен үйдүн чатырында жашаганды жакшы көрөм, деди. Жок, сен биздин үйдү талкалайсың, дешти. Жок, мен талкалабайм, деди да үйдүн чатырына чыкканда чатыр кулап түштү. Ошондо кичинекей чычкан, бака, коён, түлкү, карышкыр баары аман-эсен үйдөн секирип чыкканга үлгүрүштү. Ошентип баары жаңы үй курушуп, бардыгы жыргап жашап калышты.